Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор. Азыр мен сиздерге личный кабинет ачуу боюнча маалымат берип кетейин. Ал үчүн Play Marketке киребиз. Play Marketке Faberlic деп жазабыз. Кыргызча, англисче айырмасы жок. Баары бир Faberlic дегенди ачып берет. Faberlic деп ачкандан кийин бизге момундай Faberlicтер чыгат. Ошону көчүрүп алабыз. Сиздерде мына открыть дегендин ордунда загрузить деген чыгат да. Мен мурун көчүрүп алган үчүн открыть деген чыгып калды. Ошон үчүн открытьты басып койдум. Мынакей сиздер көчүргөндөн кийин момундай чыгат. Личный кабинет войти дейсиздер. Номер консультанта деген жерге регистрационный номер же болбосо логин жазылат. Мисалы үчүн 719 188 914. Анан кийин бул жерге пароль жазасыздар. Паролуңуздарды жазгандан кийин киресиздер. Бул личный кабинетке кирип баратабыз. Мынакей личный кабинет Туменбаева Жаркынай Семихулдаевна. Бул жерде сиздердин аты фамилияңыздар чыгып калат. Личный счет бул жерден акчаңыздарды көрсөңүздөр болот. Сменить номер телефона. Эгер телефонуңуздар жоголуп же кандайдыр бир себептерден улам телефон алмаштырган болсоңуздар, бул жерден телефон номериңиздерди да алмаштырып алсаңыздар болот. Адрес доставки бул жерге товарларыңыздар келип түшчү жер. Так, биякта эмнелер бар? Главная, регистрация, каталог, серии, товары, корзина, заказ, уведомления, Faberlic клуб, мой бизнес, избранные, заметки, настройки деген бар. Так, биринчи эле настройкиге киребиз. Настройкиге киргенде регион сиздердики Россия болушу мүмкүн. Ошону Кыргызстан кылып өзгөртүп алабыз да. Ой, Австралия болуп өзгөрүп кетти. Мынакей Кыргызстан кылып өзгөртүп алабыз. Кыргызстан кылып өзгөртсөк, биздин товарларыбыздын суммасы сом менен берилет. Анан кийин бул жерде мына товарларды көрсөк болот. Бул жерден эмнелерди көрө алабыз? Косметика, уход за лицом, за телом, кремы дневные, маски, сыворотки, концентраты деп турат. Баардыгын ушулардын ичин ачып биз көрө берсек болот да. Мынакей ичинен бүт нерселер чыгат. Faberlic'те өзү 7000ден ашуун продукция бар. Мынакей ушинтип бул жактан дагы баардык нерсени көрсөңүздөр болот. Анан ушул жактан дагы заказ кетире берсек болот. Мисалы үчүн бизге ушул пена керек болуп калды дейли. Биз могу корзинаны басып, корзинанын сүрөтү турат го агыл жерде. Мынакей ушу корзинанын сүрөтүн басып койсок, бул жерге биздин корзинабызга мынакей топтоло берет товарлар. Ушинтип бияктан заказ дагы берсек болот. Азырынча личный кабинет ачуу боюнча сиздерге түшүндүрүп бердим окшойт. Мынакей личный кабинетибизде ушундай инструменттер бар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.